Biz эми парламенттик демократиянын жолунда баратабыз. Ушундан чыккан бүгүнкү талаптар айтылып атат. Ооба бир топ мыйзамдар кабыл алынган, бир топ кадамдарды биз аттадык, жок деп айтканга болбойт, өзүбүздүн тарыхыбызды карап көрсөк. Экинчиси, мына азыр эле биздин илдерибиз айтып кетпедиби? Жаңы муунун алмашуусу дагы астыбызда бүтүп турат да. Ушул 20-жылкы шайлоо дагы өзгөчө шайлоо болгон турат. Жана башында айтып кеткендерге мен кошулам. Эгерде бүгүнкү шарт менен калтырып койсо, бир 20га жакын партия катышса, ошонун 10-у жок дегенде, 30 миңден 70-80-90 миңге чейин добуш алса, 2 миллионга чыкса, 600-700 миң адамдын добушу четке кагылып калып калат. Бул дээрлик 40-50%ке жетип калат. Биз парламент ошол шайлоочулардын үнү менен, добушу менен топтоло турган эл өкүлдөрү деп айтып атабыз. Мына жана 9%-тан ылдый 5-ке же 3-кө түшүрөт дегенде аргументтин кайсы десе, эң биринчи аргумент мына ушул болуш керек. Биз ушул жалпы элибиздин ичиндеги болуп аткан ой пикирлерди топтоп, багыттарды тандаган адамдардын өкүлдөрүн парламентке киргизип беришибиз керек. Экинчиден, жанагындай аз айтып койсо, көп партия келип калат экен, коалициялык өкмөттү түзүш кыйын экен деген, бул суу кечпеген. Тажрыйба бар. Парламентти көпчүлүктүү коалициялык өкмөттү бир эле парламент түзбөйт, аяка президент да катышат. Мандатты партия кошол берет. Бул жерден дагы сүйлөшүү жолу менен барыш керек. Мисалы, мына Германияда шайлоо болсо, шайлоо болгонго чейин жанагы опростун негизинде коалициянын долбоору түзүлүп калат. Келгенден кийин алар тезирээк, анткени көз караш элдин талабы буларга түрткү берет. Ошон үчүн мына мен өзүмдүн жеке оюм, мына Ак Шуңкар партиясыны биз ушул 5% деп туура көрөбүз. Экинчиси, туруктуу тизме. Үчүнчүсү, партиялар жөнүндө мыйзамга толуктоолорду киргизип, партиялык тартип, партиялык талап, партиялык ички демократия, ушул партиялык мыйзамдарга кирип бекитиш керек. Биз бара ушул партиялык институттардын бекем болушун, анан баргандан кийин ушул программанын негизинде депутаттар иштешине түрткү болот деп эсептейбиз. Үчүнчүсү, күрөө боюнча ушул туура муну 1 миллионго түшүрүш керек. Таптакыр жок бул койгондогу болбойт. Бирок жанагы 5 миллион деген мен да кошулам, биз да кошулабыз. Мындай олигархтардын келишине чоң өбөлгө түзүлүп калат да. Анан мына акча деген бир бале болду. Азыр биз буга бир чогуу ушу коомдук уюмдар, саясий партиялар, мына өзгөчө жаш партиялар элге жеткизип, айтып, мыйзам негизинде бөгөттөрдү койбосок, бул шайлоону талкуулай турган, парламентти талкуулай турган, келечекте бийликти талкуулай турган ушул акча болот да. Биз буга ушундай радикалдуу, кескин бөгөттөрдү коюшубуз керек. Биякта коомдук көзөмөлдү күчөтүшүбүз керек.
Şu жалгыз эле борбордук шайлоо комиссиясы деп койсок, административдик күч бар. Алар колдонуп туруп, өздөрүнүн каалаган багыттарына көмөк көрсөтөт, каалагандарына бөгөт коюп туруп алышат да. Мына бул акчаны мен дагы бир айтам, бул бале. Шайлоонун баарын бузуп аткан ушул акча болуп атат. Азыр. Мына тизмени түзөм десем, мына жаш балдар отурат. Чөнтөгүңөрдө 100 миң, 200 миң доллар жетпейт. Силер анда 20-чы, 40-чы тизмеге барасыңар деп. Муну бир жакшы акционердик форум кылып алышты. Биз эми ушуга абдан чоң күч менен бүгүндөн баштап мына күн сайын элге айтып, түшүндүрүп, анан сөзсүз түрдө мыйзамдык бөгөттөрдү коюшубуз керек. Жана киргизилип аткан мыйзамдарда мына бу жерде айтып кетти Исхак Асалович. Биз ошолорго кошулабыз. Коомдук укугуна, парламенттик укугуна, парламенттик эмес партиялар биз барып катышалы. Коомдук уюмдар катышсын, жаштар катышсын, биздин дагы үнүбүздү угуш керек. Андан кийинки маселе мынау тизме. Тилекке каршы менин угушума караганда азыр тизмени кайра жергиликтүү бийликке берип атат. Эгер андай боло турган болсо, анда биз кайра талкуулайбыз. Жанагындай кошумча тизмелер чыгат. Жок адамдардын тизмелери кирип калат. Мына ушуга мурун киргизилген мына мамлекеттик каттоо кызматына берилген аны онлайн режимде кылып койсо болот. Азыр мына жасалма интеллект, блокчейн дегендер бар. Бизде азыр айтып атат, мына 70% элдин чөнтөгүндө смартфон бар деп. 70%. Анда ошо 7ге чыкканга чейиндилерде жок болбосо балдарда калган баарында колдорунда смартфон бар экен. Мына блокчейн, жасалма интеллект киргизиш керек. Өткөндө смартматик деп берген. Мына ошого жакындатып, дагы бир 9 ай убакыт бар. Мына биздин сөзүбүздү бүгүн массалык маалымат каражаттары турат. Эртең гезиттер жазып, өзүбүздүн кайрылуубуз бар. Биз ошол жеткизишибиз керек депутаттарга, президентке жеткизип, ушуга терең көңүл буруш керек деп эсептейм. Сөзүмдү аяктап атып, мен мына резолюция боюнча колдойм. Бу жерде 3% деп жазылып калыптыр. Эми биз буга каршы чыкпайбыз. Бирок биздин оюбуз ушу 5 болчу. Бул биринчиси, экинчиси менин укугум деген сөзгө кайрып бер дегенди алып салып, менин укугум деген бир урам менен чыгалы. Укугум бар деп, менин укугум бар деп. Анан мына кайрылууну ачык деп коюп коелу. Тизмесин ачалы. Кайсы коомдук уюмдар, саясий партиялар ушул биздин кайрылууга макул болсо, өздөрү ошолорго жазыла берсин дагы. Бул эми ачык тизме кылып койсок, бир сайт ачып туруп, жөө жанагындай группада. Мынауну редакциялык иштөөдөн кийин расмий түрдө парламентке, анан президентке жөнөтөлү. Эми рахмат. Бүгүн мен угуп атам, шаардагы билбордтордун баарын бир партия алып, контрагын коюп туруп. Мына шаардын ичиндеги болгон, жанагы телевизордон бере турган ЛТИ беркинде билбордтор. Жана Өмүрөкүл Кеш айтып кеткен мыйзамдык, мен да өзүм сөзүмдө айтып кетпедим, мыйзамдык бөгөттөр деп ушундай кылып коюшубуз керек да биз. Депутаттарга бир кайрылып ушул мыйзамдарды өзгөртүүнү киргизип бериш керек деп талап кылышыбыз керек. Урматтуу жаштар, мына бу жерде турат, урматтуу бүгүнкү саясий партиянын өкүлдөрү. Биздин үнүбүз катуураак чыкпаса, бул калып калат ушул жерде эле.
Ошон үчүн катуураак айтып, улам байма-бай айтып, көпчүлүктү чогултуп, кармыларды жазып, талабыбызды күчөтөлү.